Талан Иманкулович, айтсаңыз, мынакей, өзүңүз эле жакшы билесиз да, Тогуз Тору районунда Атай айыл аймагына караштуу Арал айылында 75 орундуу Айзерек бала бакчасы бар да. Бала бакчасына деп мен канча чуркап жүрүп, бияктан талашып, тартышып, мынакей былтыр ошону титулун иске киргизгенбиз да. Бирок тилекке каршы мынакей Минфин тарабынан да сиздерге да чоң рахмат, акчасын өз убагында бөлүп беришти. Бирок ошол акча эч кандай иштетилген жок. Бүгүнкү күндө эч кандай курулуш башталган жок. Ошондон улам мындай менде суроо болуп атат да. Сиздер ошо Гострой ошо подрядчиктерди мындай контролдойсуздарбы же кандайча? Неге дегенде, мынакей ошол эле Арал айылында 8 жыл салынып бүтпөй аткан мектепти дагы чуркап атып, соттошуп атып, подрядчикке күнүгө өзүм чалып атып, мынакей быйыл 9-жыл дегенде араң бүтүп, быйыл балдар мектепке киришти да. Ошондон улам Талант Иманкулович, сизде маалыматыңыз барбы, эмне себептен бул мындай иш болуп атат? Жанакы эми багы биз тендер өткөрөбүз да. Тендер өткөргөндө өзүңүз билесиз, эми кайсы фирма арзаныраак берсе, мыйзам боюнча биз бергенге укуктуубуз. Анан курулуш жаатына келгенде, сиз айтып аткан замечаниялар чындыгында бар. Курулушчулар жетишсиздик болот, бирок биз сөзсүз түрдө көзөмөлдөйбүз. Себеби дегенде биз алардын лицензиясын дагы жокко чыгарганга чейин барабыз да. Анан жана сиз айтып аткан боюнча эмне себептен курулуш токтоп турат, мен тактап туруп анан сизге жооп берип койсом болотпу? Анда кат түрүндө кетириңиз, хорошо. Ошондой эле, ошо Казарман айылында номер 2 Абдраимов мектебинин спорт залы да бүтпөй турат да. Ошол менен кошуп туруп жообун кетирсеңиз жакшы болот эле. Эми өзүңүз жакшы билесиз го, Казарманда бизге ошо строй материалдарды ташуу жаатында дагы техникалардын алып барганына да анан көп баягы жакшы мобилизованный строй фирмалар катышпайт дагы. Анан баягы мындайча айтканда Кудайдан жөө качкан фирмалар утуп алат дагы, анан ушинтип үшүгөн кемпир менен шишиген кемпир итишип жүрөбүз да, ачык айтканда. Туура түшүнөм. Талант Иманкулович, бирок ошентсе делечи, 1 жыл деген бул абдан чоң срок да. Ошондон улам силерге кайрылат элем. Бул жактан биз деген бизден деле эл талап кылат да, эмне иш кылып атасыңар, эмне болуп атат, эмне бүтпөй атат деп. Анан чын айтканда бул жактан деле биз талашып, тартышып, ар бир ишти такылдатып дегендей да. Каплеске киргизип атабыз, акчасын бөлдүртүп атабыз. Анан бияктан биз ишибиздин баарын чуркап бүтүргөндөн кийин анан каяктагы сиз айткандай бир недобросовестный подрядчиктердин айынан биздин карапайым эл дагы кыйналып атат, бизге да сөз тийип атат да. Ошондой эле мен айтып кетет элем, мынакей Атай айыл аймагында дейт Карла Маркс айылында Сакиби бала бакчасы бар. МЧСтин бүгүнкү күндө заключениясы бар экен, аварийный состояние дейт. Негизи эле бул бала бакчаны иштеткенге болбойт деген. Бирок ага карабастыктан, айылда башка бала бакча жок болгондуктан, балдардын саны көп болгондуктан бул садик иштегенге аргасыз да. Анан ошондон улам мен да кайрылат элем азыр мынакей билим берүү тармагына да кайрылат элем да, ушу сиздер да как заказчик катары эске алсаңыздар сураныч. Гострой сиздер да жазып алсаңыздар, Гострой, Минфин, мен да сиздерге кат түрүндө да кетирем бул объект боюнча. Бирок стенограмма үчүн айтып коеюн деп атам да. Ошондой эле мектеп маселеси Атай айыл аймагында жайгашкан экен. Мектеп